Кыргызстандык Бай Travel туристик компаниясынын өкүлдөрү жумушчу сапар менен Ташкент шаарында болушту. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы соода өкүлчүлүгү маалымдады. Жолугушууда компаниянын Ташкент шаарында өз филиалын ачуу мүмкүнчүлүктөрү каралды. Тараптар өкүлчүлүк ачууга байланыштуу уюштуруучулук жана укуктук маселелерди, ошондой эле туристик кызматтарды өзбек рыногунда жайылтуунун ыкмаларын талкуулашты. Мындан сырткары соода өкүлчүлүктүн демилгеси менен Кыргызстандык Бай Travel жана Өзбекстандын алдыңкы туристик компанияларынын бири Malva Tour ортосунда да өзүнчө жолугушуу өткөрүлдү. Анда компаниялардын ортосунда тажрыйба алмашуу, өнөктөштүк байланыштарды түзүү жана биргелешкен туристик багыттарды иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Мындай демилгелер эки мамлекеттин туризм тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүүгө, өбөлгө болуп жалпы кыргыз-өзбек алакаларын чыңдоого салым кошот. Туризм эки элдин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана экономикалык өнөктөштүктү тереңдетүүгө чоң мүмкүнчүлүк жараткан маанилүү тармак катары каралууда деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 2025 жылдын алгачкы 4 айында ички дүң продукт 11,7% өстү деген маалымат Евразия өнүктүрүү банкынын жумалык макроэкономикалык баяндамасында берилген. Талдоочулар белгилегендей, экономикалык өсүштүн негизги кыймылдаткычтары болуп ИДП динамикасынын 2,6% пунктта өсүшүн камсыз кылган бул өнөр жай тармагы. Ал эми курулуш сектору 2,5% жана ички соода 2,0% салым кошкон. Эксперттердин талдоосуна ылайык келтирилген маалыматтар Кыргызстанда туруктуу макроэкономикалык абал түзүлгөндүгүнөн кабар берет. Негизги тармактарда стабилдүү өсүш байкалып жатканы маанилүү. Белгилей кетсек, экономиканын реалдуу сектору иштей баштады. Ондогон жаңы өндүрүштөр ишке киргизилүүдө. Дыйканчылыктын жана мал чарбачылыгынын көрсөткүчтөрү жакшырды. Социалдык маанидеги товарлардын баасы туруктуу бойдон калууда. Бүгүн өлкөдө 9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялык экзамендер башталды. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2024-2025 окуу жылында Кыргызстанда негизги жалпы жана орто билим берүүнүн окуу программалары боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация менчигинин түрүнө карабастан бардык жалпы билим берүү уюмдарына тиешелүү. Жобого ылайык төмөнкү мөөнөттөрдө жана формаларда өткөрүлөт. 9-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде аттестациянын мөөнөтү 2-июндан 17-июнга чейин. Белгилей кетсек, дене тарбия боюнча зачет 2025 жылдын 15-майынан 24-майына чейин 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн дене тарбия сабагынан сабактан тышкары убакта өткөрүлгөн. Бишкекте Чуй проспектисинин Лермонтов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки бөлүгү 2-июнда оңдоо иштери мөөнөтүнөн 3 жума мурда аяктаганына байланыштуу жолдун түндүк тарабына унаа кыймылы үчүн ачылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. Жол тыгынын азайтуу үчүн шаар тургундарына жол жүрүү маршруттарын алдын ала пландап, мүмкүн болсо коомдук транспортту колдонуу сунушталат. Белгилей кетсек, жол оңдоо жана бардык калыбына келтирүү иштери белгиленген графиктен мурда аткарылууда. Ыр Майрам эл аралык фестивалынын алкагында Баткен шаарынын Борбордук стадионунда чоң концерт өттү. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, алгач 3 элдин ынтымагын чагылдырган сахналаштырылган көрсөтүү тартууланды. Майрамдык иш-чараны президенттин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Шаменов ачып, кошуна жашаган 3 элди тынчтыкты жар салган Ыр Майрам менен куттуктады. Майрамдын расмий бөлүгүндө Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Бозаров жана Тажикстан Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасынын орун басары Зайнура Азими сөз сүйлөп, бул иш-чаранын кошуна элдердин өз ара ишенимин жана ынтымагын бекемдөөдө мааниси зор экенин белгилешти. Гала концертте Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын белгилүү ырчылары, ырдап, бийчилер катышты. Белгилей кетсек, Баткенде Ыр Майрам эл аралык фестивалы кошуна жашаган кыргыз, өзбек, тажик элдеринин ынтымагын, өз ара ишенимин бекемдөө, жакын кошуналардын карым-катнашын чыңдоо, чектеш облустар ортосунда кызматташууну өнүктүрүү максатын көздөйт.
Нигерияда селдин айынан 200 киши көз жумду. Бул тууралуу Известия Associated Press агенттиги кабарлаганын жазды. Маалыматка караганда, Нигериянын түндүк чыгышындагы Москва шаарын каптаган селде кеминде 200 адам каза тапты. Моква ири соода жана транспорттук шаар болуп эсептелинет. Анда Нигериянын түндүгүнөн келген фермерлер азык-түлүк товарларын сатат. Жаратылыш кырсыгында аз дегенде эле 500 үй чарбалары жабыркады. 300 миңден ашык адам үйүн таштап кетүүгө аргасыз болду. Ошондой эле 370тен ашык үй бүлө жабыркап, 100 миңдей жаран көчүп кетти. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Буга чейин март айындагы нөшөрлөгөн жамгырдан жана селден Боливияда 50дөн ашык адам каза тапкан. Бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Борбор калаанын ынтымак 2 сейил багында өзгөчө маанайдагы иш-чара өтүүдө. Албетте бүгүнкү иш-чаранын каармандары бул бөбөктөр. Кайрымдуулук фестивали баарыбыз биргебиз деген ураанын алдында өтүп, мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө бөбөктөргө кубаныч тартуулады. Иш-чара коомдук ишмер Дания Кадыркулова жана Аутизмди жеңебиз академиясынын демилгеси менен уюштурулуп, жалпы 1000ге жакын бала катышты. Мы устраиваем для них шоу-программу, дарим подарки, угощаем вкусным пловом и другими разными вкусняшками, можно так сказать, которые предоставили нам спонсоры. Вот. И мы надеемся, что с каждым годом мы будем только расти, и с каждым годом, возможно, даже выйдем и на международный уровень, будем приглашать детишек из других стран. Но это наша задача, а пока вот мы приглашаем наших 1000 детей. Фестивалдын жүрүшүндө оюн-зоок зоналары, чыгармачылык иш-чаралар, концерттик жана шоу-программа өткөрүлдү. Белгилүү ырчылардын сахнага чыгышы бөбөктөр үчүн өзгөчө белек болду. Бүгүн бизде аябай кубанычтуу күн болуп атат. Кудайга шүгүр, бүгүн биздин 3-чү иш-чара болуп жатат. Бүгүн 700дөн 1000ге чейин өзгөчө балдарга белектер берилет, тамак аштырылат. Мынакей азыр концертный программабыз болуп атат. Биринчиден биздин демөөрчүлөргө, спонсорлорго, бизди колдоп келген кишилерге, силерге, медиаларга чоң рахмат. Кудайым буйруса ушул иш-чарабыз мындай международный фестиваль болот деп ишенебиз. Фестивалдын ар бир катышуучусуна ысык тамак аштар тартууланып, балдарга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Бул күн балдардын жүрөгүндө унутулгус эскерүү болуп калды. Маанайлары жакшы, күлүп жайнап жүрүшөт. Балдарга ден соолук карайбыз. Ар бир бала оорубасын. Ушундай уюштуруулар болуп атыр. Биз да жаңы эле көрдүк муну. Көрүп сүйүнүп кеттик, жакшы экен деп. Жалпы бөбөктөргө жакшылык каалайм, ден соолук каалайм. Дайыма ушундай, дайыма ушу заманы жакшы болсун, балдарыбыз кубанычтуу болсун, сүйүнүчтүү болсун. Дайыма ушу токчулук болсун да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бир катар жакшы чечимдер кабыл алынып, балдардын жашоо сапатын жакшыртуу багытында иштер жүргүзүлүп келет. Кыргыз Республикасынын ошо өкмөтүнөн жакшы чечимдер чыкты. Бул биринчиден ушу балага береке төлөмдөрү, мындан тышкары дагы ушул баланын төрөлгөндөн баштап балага сүйүнчү, ошол эле биздин өзгөчө балдарыбызга майыптуулугу боюнча төлөмдөр болот. Анан мындан тышкары ушул балдарыбызды карап аткан апаларыбызга дагы персоналдык ассистент деп төлөмдөр болуп келет. Анан бардык балдардын саясатында айтсак, бул жаңы келечек реабилитациялык борбор Бишкекте салынган. Мындан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын президентин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин фондунан дагы бөлүнүп 2 реабилитациялык борбор салынган жатат. Бирөө Ош шаарында, анан Ысык көл областында салынат буюрса. Бийик тоолуу дагы райондорго да төлөмдөр кайрадан каралып, 3-дөн баштап 4 балдарга ай сайын 3000 сом төлөнө турган жөлөк пулдар каралып атат. 26-жылдан баштап бул төлөмдөр төлөнө баштайт. Баарыбыз биргебиз фестивали бул жөн гана майрам эмес, бул балдардын келечегине салынган үмүт, жылуулук жана чоң колдоо. Зарема Жейналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек шаары. Жаркын элесине арналган белдештен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын.
Медиа кызматкерлери арасында Тайыржан Турсуналиевдин элесине арналган кичи футбол боюнча мелдеш өттү. Турсуналиевдин элесине арналган футбол турнири жыл сайын өткөрүлүп келет. Ага Ош шаары жана Ош облусунун аймагындагы иштеген медиа кызматкерлер катышат. Мелдештин негизги максаты ушул Тайыржан Турсуналиевдин жасаган эмгегин, басып өткөн жолун эскерүү, ушул медиа кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо, спортко тартуу дегендей бул иш-чара салттуу иш-чара 9-чу ирет өтүп атат быйыл. Кийинки жылы ушул 10-чу юбилейный турниринде ушул чоң бир форматта өткөзөбүз деп азыр сүйлөштүк. Жалпысынан ушул мелдешке медиа кызматкерлери катышып атат. Мелдештин деңгээли жакшы. Уюштуруучулар белгилегендей, бул иш-чара медиа дүйнөсүндө Тайыр Турсуналиевдин жалпы бул тармакка кошкон салымын урматтоо максатында өткөрүлүп, катышуучулардын ортосунда достук жана командалык маанайын жаратууда маанилүү роль ойнойт. Анда мына жигиттер, мына жыл сайын өтүп аткан ошо Тайыржан Турсуналиевдин эсигине арналган футбол чоң майрам өтөт ушул жерде. Ошол ар бир коллективдер келип катышат, башка болот. Бунун иштеги өзгөчөлүгү өзү мыкты режиссер, эң кыйын оператор болчу. Башкаларга тарткан нерсеге алымсынбай, кээде өзү отуруп алып, таң атсаң иштеп чыккан ушулар болду эле. Анан абдан бул принципиаль эле. Убакытты так жүргөн жигит эле да. Азыркы ошо 1 саат 2 саат кечиккенде жаман көрөт эле, кээде сүйлөшпөй коет эле койчу деп. Бул айткан учурда иштешет эле. Өзүнүн иш билги сапат менен операторлорго, журналисттерге, режиссерге да көп сабак болуп калды. Бунун жаркын элеси Тайыржан Турсуналиев тааныгандардын эсине түбөлүк сакталат. Дайыма бунун көптөгөн тартмалары биздин балдарда бар. Мисалы Жогол Бубатаев деген болгон, булар менен жакшы жашап жүргөн. Демек, ушунун Тайыржан Турсуналиевдин жаркын элесин дайыма эске салып, ушундай турнирди өткөрүп аткан анын кесиптештерине, медиа кызматкерлерине биз ийгиликтерди каалайбыз. Спорт учурда дене тарбия жана команда куруу үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болуп саналат. Ал эми Тайыржан Турсуналиевдин эскерүүгө арналган бул оюн кызматкерлер ортосундагы байланыштарды дагы бекемдейт. Ушул Тайырдын өзүчө дагы атын өчүрбөй ушул эскерип, ар жыл сайын ушундай иш-чара өткөрүп келаткан уюштуруучуларга мен биринчиден ушуларга ыраазычылык билдирем. Чоң юбилейсин атынан, бир туугандардын атынан ошо рахмат айтам да, чоң рахмат айтам. Атын өчүрбөй келаткан. Мындан кийин да мындай нерселер болот. Мындан кийин эми улана берсе ушундай нерселер. Келерге Кудай кааласа мындан чоңураак кылып өткөрөбүз деп атышат. Көбүрөөк немелер чакырып. Турсуналиевдин элесине арналган футбол турнири жыл сайын өтөт. Тайыржан Турсуналиев Интерньюз Кыргызстан уюмунун түштүк аймагы боюнча координатору кызматын аркалаган. Ош шаарындагы ынтымак коомдук телерадио компаниясынын түзүүчүлөрүнүн бири жана анын байкоочу кеңешин жетектеп келген. Ал өз ишмердигинде Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн операторлорун окутуп тажрыйба бөлүшкөн. Анын тарткан эмгектери телевизиондук классикага айланган. Турсуналиев 2014-жылы 52 жашында инфаркттан улам көз жумган. Медиа устаттын шакирттери анын элесин сактап жүрүү үчүн 2016-жылы Тайыржан Турсуналиев атындагы медиа мектеп түптөшкөн. Учурда бүтүрүүчүлөрдүн басымдуусу медиа жаатын эмгектенишет. Ошондой эле Оштогу Ты медиа каналы да Турсуналиевдин атын алып жүрөт. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.